Белгилүү акын, чебер, сатирик, фельетонист Жолоочу Рыспаев Ысык Көл облусундагы Түп районунун Жылуу Булак айылында 1949-жылы 25-июнда туулган. Орто мектепти аяктагандан кийин Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетине өтүп, аны 1974-жылы ийгиликтүү аяктаган. Алгачкы чыгармачылык жана эмгек жолун 1975-жылдан тарта Кыргыз СССРинин телерадио берүү боюнча мамлекеттик комитетинде редактор болуп баштап, андан кийин адабият драмалык редакциясынын башкы редактору кызматын аркалаган. Ал Кыргыз радио угурмандары менен телегөрүүчүлөрүнө кутмандуу болсун күнүңөр. Шибеге радио уктуруучуларынын редактору, эл сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Мыскыл жана Тамаша телеберүүсүнүн алгачкы уюштуруучусу жана автору катары таанымал болгон. 2005-жылдан 2010-жылга чейин Чүй облусунун Сары Өзөн телерадио компаниясынын улук редактору болуп иштеген. 2010-жылдан тартып 2012-жылга чейин Кыргыз радиосунун кабарчысы болуп эмгектенген. Рыспаев редакциялык ишмердиги менен катар адабий иштерге да активдүү катышкан. 1988-жылдан тартып СССРдин Жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Кыргыз тилинде Чырмок, 1982-жылы Коңгуроо, 1988-жылы Ой шумдук, 1991-жылы Оозуңа таш, 1993-жылы Апчихи чүчүңүз, 1999-жылы Мен Мидин эмесмин, Мидин мен эмес, 2006-жылы Ачуу таттуу аралаш, 2009-жылы Какабасаң муштабайт элем, 2014-жылы Сары тикендүү сатиралар жана Аарынын уусу ачуу, балы таттуу, 2022-жылы сатиралык чыгармалары орус тилинде Тысяча и одна улыбка, 2007-жылы Солнечный край, 2017-жылы китептери жарык көргөн. Эл арасында кеңири болгон Жар жана Сулууларга суктанууга акын бар деген обондуу ырлардын автору. Жолоочу Рыспаев 2012-жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын ардак грамотасы менен сыйланган. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. 2021-жылы Кыргыз Республикасынын эл акыны, 2021-жылы ардактуу наамдары ыйгарылган. Улут сыймыгы Рыспай Жолоочу Султановичтин жаркын элеси жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат. Үй бүлөсүнө, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Садыр Жапаров, Нурлан Шакиев, Акылбек Жапаров, Сүйүнбек Касманбетов, Эдил Байсалов, Түмөнбаев, Түлөбаев, Самый Кожо, Бөрүбашев, Абукеев, Кадыралиев, Максутов, Далиев, Адиев, Курмангалиев, Казаков, Урманбетов, Осмонов, Букеев, Иманалиев, Асанбаев, Кулманбетов, Мамбетов жана Сааданбеков.